Assalamu алейкум, урматтуу уюткулуу кыргыз журту. Бүгүн сиздер менен кайрадан эфирде Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Чүй областына караштуу Кемин районунда жайгашкан Абдыкайыр Казакбаев атындагы Чымкоргон орто мектебинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен бүгүн сиздер менен жаштар жана келечек деген темада сүйлөшөбүз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул конокторубузду тааныштырып өтсөк, Чымкоргон айылынын имам хатиби Канатбек Сыдыкбаев мырза, кош келдиңиз. Коомдук ишмер, Дил мөрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов, кош келдиңиздер. Анда урматтуу жаштар, ушул бүгүнкү темабыз жаштар жана келечек. Анда урматтуу коноктор, сөз сиздерде. Мен биздин жаштардын келечегинен корком. Себебинде биздин жаштар өтө начар болуп баратат. Эртеден кечке ойногону, ойлогону Facebook, интернет, телефон, сүйүү, күйүү, биология эмес, сүйология, күйология. Мен корком да, ошо биздин жаштар кандай болоорунан корком. Мисалы, азыр сиз айтканыңыз боюнча ар бир жаштын баары, мисалы 5 кол тең эмес. Ар бир жаштын өзүнүн келечеги өзүнүн колунда. Ар бир жаштар мектептен баштап фундаментин так түз тургузуп алса, ошол боюнча эле кийинки окуу жайларга барып, ошол окуусун улантып, келечегин түзөп кетиши мүмкүн. Азыркы ар бир бала жаштын ою интернет, музыка сүйүүдө болбойт. Мен келесем ошо сиз айтканыңыз боюнча кошулбайм сиздин сөзүңүзгө. Баракелде. Дагы жаштар, кыздар. Мисалы мындайда мурдагылардын келечеги белгилүү болгондо аз айтам да. Мурдалардын келечеги белгилүү болгон. Окуй албаса сразу көйгөйгө чыгып 5-6 бал болуп, бакыган байбиш болуп жүрө берчү да. Азыркылардыкы жок. Шаарга барат, пиво ичет, ягуар ичет, анан жүрөт темселеп, бузулуп кеткиче. Анда жаштарды коо. Саламатсызбы? Мен сиздин сөзүңүзгө кошулгум келбей турат да, азыр уккандачы. Ошо медет айтып кеткенде 5 кол тең эмес да. Азыр ошо карап турсак, Кыргызстан өнүгүү жолунда кетип баратат да. Мисалы биздин мектепте мисалы көп эле жакшы окуган окуучулар көп, олимпиададан утуп келаткан окуучулар көп да. Ошо азыркы жаштарды ойлосок, мисалы айтып коет го, баланы 5 жашка чейин кандай тарбияласаң, ошо бала чоңойгондо да ошол бойдон кетет депчи. Баланы мисалы окуучу мектептен кандай тарбия алса, мисалы ар бир окуучунун өзүнөн да ошо ойлоп, эртеңки өзүнүн балдарын, келечегин ойлогон бала азыртадан эле жакшы окуп, жакшы тарбия кылат да. Мисалы биз эле азыр жакшы окуп, жакшы билим алып, жогорку билимге тапшырып, эметсек, жакшы окуп, жакшы билим алсак элек, бул Кыргызстандын келечеги да. Биз жакшы болсок, башкалар да жакшы болот дегендей. Азыр айтпадым, мынакей, ушул жаштардын дээрлик көпчүлүк пайызына баарына каршы чыгып атат да, ушул баягы келечеги жок деген маанини айтып атпайбы. Анан силер ушул жаштар Кыргызстандын, өзүңөрдүн келечегиңерди 30 жылдан кийин кандай элестетесиңер? Балким ушул агай айткандай жанагындай темпте кете берсек, балким жоголуп кетпейбизби? Кыргызстан үчүн, өзүңөр үчүн, мектеп үчүн кандай салым кошуп атасыңар? Мисалы бул балдардыкы болсо, мисалы булар чыныгы патриот, чыныгы жигит дегендер армияга барып, өзүнүн деле эрдигин ошол жактан көрсөтсө болот да. Азыр армияга барып, кандай десем, өзүнүн балдар суранып барышабы же качышабы мындай? Барышат. Мисалы биз деле быйыл көптөгөн эмеге бардык да, мисалы Скорпионго, ошондой военный частьтарга бардык да. Аякты көрүп келгенден кийин балдардын баары эле өзүнүн намысы ойгонду деп айтсам болот да, барыш керек экен, мекенди коргош керек экен депчи. Ошондой эле баягы күнү эле биз 7-апрелде көптөгөн өкүнүчтүү эмелердин баарын эскердик да. Ошондо баарыбыздын жүрөгүбүздө кандайдыр бирдеке болду да, жаман нерсечи. Анан бүт эле ойлойм, ошо окуучулардын, биздин классташтардын баарынын жүрөгүндө бар депчи, өз мекенди коргоо. Айрым жаштар ушул мындай болуп калды да, кыздардай болуп калды. Жүргөнү, басканы, мындай жана фильмдер таасир этип, мурун баягы ошо армияга барып келбесе, агайлар жакшы билсе керек, баягы кыздар турмушка чыкчу эмес экен да. Чыкчу эмес.
Анан азыр кандай? Мисалы мынакей патриоттуулукту атабыз. Силердин көз карашыңыз Азыр наоборот кыздар көчүмпелерде өсөт да, жанагындай көкүл кое алып, өзүнүн кыздарга окшоштуп жүргөндөр жашайт. Сөйкө тагынган балдар. Мен силер эле эмес, биякта шаарда ушундай жаштар. Кышаңдаган, илмей араң жүргөн ушундай балдарды жакшы көрөсүңөрбү? Ошондойлор жакшы көрөт да. Качокторду жакшы көрбөйсүңөрбү? Любой эле азыркы кыздар деген Солдаттарды силер мырка деп коюп коюшасыңар. келбейсиңби, билмейм кандай депчи. Азыркы бүт жаштардын баары эле билимдүү, илимдүү балдар менен сүйлөшөйүн, турмуш курайын дешет болуш керек. Азыр ага айтпадыбы? Ошондой балдар жакшы көрөт дейт. Силер эми кандай балдар жакшы көрөсүңөр, урматтуу кыздар? Мисалы, ага айткан балдардыбы же болбосо жандай денеси чымыр, мындай качокторду жакшы көрөсүңөрбү? Кыздар келгиле. Келгиле. Бияка кел. Бияка кел айтып койсоңор. Кол чабуулар болсун биздин келечек жаштарыбызга. Тартиптүү, ыймандуу жана динин билген балдар жакшы көрөсүң. Келечекте. Келечекте анткени баягы эми келечекте эне болосуңар да, Кудай буйрса, жанагы ага айткандай канча бала эми Кудай көп тилек кылса көп берет дейт анан. Ошондой балдар азыр барбы? Аз. Азбы? Канча пайыз болушу мүмкүн? Эмнеге азайып баратат? Пайызын билбейт экенмин. Билишимче аз да. Аз, 99%-ке жетпейт. Жетпейби? Демек, урматтуу эркектер, ага айткандай анда жөнү бар экен да, туурабы? Эмнеге азайып баратат сенин оюңча, мындай билбейсиңби? Интернетке көп киргенденби, же кандай? Же машыкпай калдыбы? Машыкпай калышты интернетке киргенден дагы. Дагы. Жакшы. Дагы кыздар. Кыздар, балдар, урматтуу жигиттер, жооп бар мына азыр биздин кыздарыбыз жооп өтө мындай силердин талааңарга бир топ таштар кетти да. Мындай момпой отурганга караганда балким ушундай болсо керек. Баргандан кийин балдардын баары алкоголик болот. Тамеки чегет, бандит болот, хулиган болот. Анан 500 сом берсең революцияга катышат, митингдерге катышат. Кыздар болсо пивоханаларда, ночной клубтарда бүт толтура, парктын ичинде жабышып жүрүп, эмне деген адеп, автобустарда өбүшүп, кучакташып жүрүп. Мына ошондой болуп барат да. Ар бир жаштардынчы келечеги чоң кишилердин алдында болуп атпайбы, колунда болуп атпайбы. Мисалы үчүн СССР убагында мисалы үчүн баардыгы тең, мындай аябай тартиптүү болчу да. Ошол себептен балдар аябай мындай ыймандуу, тартиптүү болчу. Азыркы маалда мисалы үчүн жаман нерселерди жаш балдар өздөрү ташыган жок да. Аны бизден эле улуучу чоң аталар деген эле чоң байкелер келип өздөрү ташып жаш балдарга алып келип атпайбы. А биздики жаштык мастык болуп өстүп эме болуп кетип атпайбы? Ишип атасыңар. Жок. Ошондой болуп кетип атат да. Анан баардыгын эле ошон үчүн азыр болсо демократия, эркиндик, ар бир бала өзүнөн зависит этет го. Мына эркин болсо өзү кааласа спорт менен займасыз этет, кааласа ичип чегип кетет. Ошо эркиндик болуп атпайбы? Азырга бизден мындай аябай талап аз болот деп ойлойм да. Сен спортко мамилең кандай? Анан эркиндикти жоюш керекпи, эмне керек? Жо эми ошо чоң тараптан кичине бизге үлгүлүү болуп, же бизде мындай условия түзүп берсе жакшы болмок да. Өзү жактанчы. Кандай алып түшүп берсе жакшы болот эле. Мисалы үчүн ичимдик жактарда мисалы үчүн жаш балдарга көбүрөөк дүкөндөрдө бербесе, бул биринчиден. Экинчиден спорт жакка катышканга мисалы үчүн мүмкүнчүлүк аябай түзүп берсе. Жаштар өздөрү барбай койсо болобу дүкөндөргө, ошону албай деле койсо болобу же болбой? Же алар чакырабы? Мисалы мындай айылдарда азыр мына давачылар, молдолор жүрөт, алар ичпейт, чекпейт, түз жүрөт да. Силер аларды ээрчибейсиңер да. Силер Жок, ошо мисалы үчүн ар бир баланын мүнөзү ар кандай болуп атпайбы. Бир бала ачык болот, бир бала жабык болот, бир бала мындай өзү аябай мындай эме балдар бар го, бир орунда тура албаган, ойногусу келген. Анан ошондой балдар азыркы каалаганын кылып атпайбы. Ошондой болуп кетип атат да. Рахмат. Азыркы учурда шайлоо болуп атпайбы? Шайлоо болгондо деле атасы айтат да, сен тиги бизге азыр биз жакка барып кызмат, айыл өкмөткө барып кызмат кылып берип койсоң сага 500 сом карматат деп барып чоң кишилерден деле кетип атпайбы күнөө бул жерде. Аны деле айтпай деле мындай укукту билип мамлекетке мыйзамына баш ийсе болот да. Канат мырза, сиздин бүгүнкү темабызга жаштар жана келечек деп атабыз. Ошол баягы жаштардын келечегин сиз кандай көрөсүз? Жаштардын келечегин эки тараптуу караса болот да. Бир жагы ошондой жанагындай жашоодогу жакшы бир ийгиликтүү
окуяларды айтып берип буларга кызыктырыш керек да. Аны үйдө ата энеси дагы, мектепте мугалимдер дагы, коомчулукта көбүрөөк айтыш керек. Ошого көбүрөөк үндөө болуш керек, ошого көбүрөөк чакырыш керек да. Анан ошону укканда эми жаштар мындай суу сыяктуу да, сууну кайда бурсаң ошого кете берет. Жакшы нерселер көбүрөөк айтылса, жакшылыктар көбөйөт. Анан бизде тилекке каршы телевизор аркылуу, ар кандай массалык маалымат каражаттар аркылуу беттеринин баары эле бир мындай нафсиге жаккан, чала бучук, оңой олтоң бир шайдоо ушундай мүнөздөгү нерселер көп чыгып атат, көп айтылып атат. Ошон үчүн жаштар кичине ошого тарапка ооп кетип атат да. Бизнес болуп баратат окшойт да бу дагы. Ошон үчүн баягы иман тарабы, имандуулук тууралуу көбүрөөк сөз болсо, иштерде болсо, Кудай буюрса жаштар жакшы эле да. Оңол жакшы эле болот. Мындай эми сиздин тажрыйбаңызда ушул нерсе болуп атабы? Азыркы жакшы сөздү айттыңыз да, мисалы ушу мектеп, мугалим, атерия мындай комплекстүү бир жанагындай тарбия сааттарын жүргүзүп ушундай иштер болобу? Чын коргондо кандай? Бизде ушул былтыр 2 жыл удасы менен 1 жылда 1 жылдан эле келип кеттик, быйыл келген жокпуз да ошол. Анда дагы 2 жылда тең ошол мектептин окуучулардын президенти да кот, ошол 2 жигит да. Бектурат деген жигит, анан дагы экинчи унутуп калдык. Ошолор келип өздөрү чуркап талап кылып мешитке келип бизге кайрылып, анан өзүлөрү уюштурган, өтө жакшы болгон. Чакырса келесиздер да, талап болсо? Талап кылса келгенге даярбыз да. Анан кийин биз өзүбүз келип биз айтабыз деп айтканбыз. Эгер балдар талап кылса, мугалимдер талап кылса биз даярбыз да. Чогуу чаран иш болсо жакшы. Андан тышкарыда мындан бир раматылыкты каза болуп кетти. Майрамбек агайыбыз деген бар эле, өтө талабы күчтүү агай эле. Ошол агайда бир жолу сураныш кылып мектепке ошондой иман сабактар, иман тууралуу сөздөр болгон. Ошондо өз ара урушкан окуучулар, кыздар жакшы болуп, тартиптер оңолуп жакшы болуп кеткен да. Анан бизден да ошол жакшы болот эле, ошол мектепке иман сабак өтүлүп турса, дин тууралуу өтүлүп турса. Азыр ар кандай көз караш болуп атпайбы? Динди туура эмес түшүргөндөр, туура эмес элге жеткиргендер, туура эмес үгүт насааттар көбөйдү да. Ошо туура багытта иш болсо жакшы болот эле дейм. Мен өзгөчө кыздардын келечегинен корком да өтө. Жаштан баштап эле сүйүшө баштайт экен. Жигиттер менен жүрө берет экен, анан бузулуп кетет да. Ар ким менен сүйүшөт экен. 5-6 жигит салып аткан телефондоруна. Ошондой болуп барат да. Эч кандай сүйүү болбош керек. Жигит керек болсо күйөөгө чыгыш керек. Анан сүйүү деп шаарга барган баары эле ошо окубайт эле экен шаарда. Барып эле ошо жигит издеп жүрөт экен. Анан эми ошо жигитке күйөөгө тиип келсе жакшы болот да. Тийбейт да экен. Друждетип жүрө берет экен. Мисалы мына жерде жаныңарда дунган эл бар, Дунган эл бар, туурабы? Жашоо жакшыбы? Жашоо жакшы. Баары бакубат жашайт. Алар көп деле окубайт. 30 жашта бабушка уже. А биздики 30 жашта девушка. Жигиттер менен жүрөт. Кана келечек. Эрте үй бүлө куруш керек. Окусаң оку, окубасаң тез күйөөгө чык. Девушкалар келгиле анда. Биздин кыргыздын керемет кыздары бар. Көрөлү анда. Биз ар биринин өзүнүн көз карашы бар го, кандай жүрүш керек, кандай бала менен сүйлөшсө дагы өзүнүн акылы менен сүйлөшсө, түз эле жол менен жүрөт болуш керек. Күйөөгө тийип кетүү, эрте тийип кетүү дегенде өзүң алдыңда келечегиңди ойлобойчу. Мисалы үчүн күйөөң мойнунда отура бербей, өзүңдүн бизнесиңди ачып, өзүң билиң менен иштеп, түз жолго болсоң өзүң эле түз эле болот болуш керек. Мисалы үчүн кандай бала менен сүйлөшсөң дагы. Бизнес жасаганда күйөөдүн эмне кереги бар? Ошо именно күйөөдүн мойнуна отуруш керек. Ар кайсы кыздын өзүнүн талабы бар, өзүнүн понятиясы бар, түшүнүгү бар өзүнүн. Жашоо деген кандай, бала менен сүйлөшүү деген кандай, өзү күйөөгө тийүү деген кандай. Кандай сүйлөш керек, кантип тийиш керек? Келечекте сен кандай кыялданасың? Мен өзүмдүн окуумду бүтүп, өзүмдүн талаптарыма жетмейинче, өзүмдүн ой максатыма жетмейинче мен күйөөгө тийүү деген оюм жок. Канча эми сен ой максатың ошол жаш кураган канчага барып калыш? 25, 28. 25-те жетпей калсаңчы? 30га чейин жүрө бересиң, туурабы? Жетем. Анан кийин 30та деле жетпейсиң. Анан эмне кыласың анан? Анан ким алат сени картайганда 30га чыкканда?
тишиң баары түшүп калганда. 30 деген карыган эмес го эми. Өзүңдүн максатыңа жетсең, мисалы үчүн, балдар толтурады, мисалы күйөөгө тием десең, эртең эле тийип кетсең болот. Эртең эле сени алайын деп турбу? Иә. Мисалы Рекламага чыгасың го, мен алла деп. Мен 30 жашка чыктым, тишим жарым түшүп калды. Азыр агай айтып өтпөдү, дугандар салыштырып 30 жаштагы алардын кызы бабушка деди да. Ушулар канчасы туура эмес? 30 жаштагы эми дуңгандардыкы өзүнүн эмеси, салты бар болсо, традициясы бар болсо, аларга ошондой болуш керек, бирок ал эрте тийип кеткенде өзүнө жаман го. Мисалы үчүн эчтекени көрбөсө, билим дегенди билбесе, түшүнүгү жок болсо. Кандай жооп бересиздер, урматтуу? Мисалы үчүн үй бүлө деген кандай экенин түшүнүгү жок болсо болбойт болуш керек. Аны силер көчөдө жүргөндө үй бүлөнү үйрөнүп аласыңарбы? Жок, эми окуш керек да. Жигиттерге үйрөтөт да, мындайча үй бүлө курам. Өзүңдүн түшүнүгүң келмейинче, өзүңдүн как-то понятияң болмоюнча, күйөөгө да тийгенде, мисалы үчүн, макулдук менен тийип кеткенде болбойт да, мисалы үчүн. Мына 16-га чыктым, болду, күйөөгө тийиш керек, биздин ушундай салтыбыз бар деп чыгып кеткенде болбойт го. Аны салтты бузуш керек, Жок, ар кимдин өзүнүн эмеси бар да эми. Мисалы, мына биздин салтыбыз илгери ошондой дуңгандарда эле болчу да. Салтыбыз дуңгандарда болчу, туурабы? Сиз эпостордон окуп атпайсыңар. Семетей 12 жашында үйлөнгөн, Айчүрөк 12 жашында күйөөгө чыккан, дагы башка, туурабы? Салттын баары бузулду. Дуңгандар салты менен жакшылыкка жашоо. Мына аялдын ийгилиги, мисалы үйүндө 5-6 баласы болсо, күйөө болсо, үй жайы болсо, ийгилик. Биздики болсо жүрөт, диплом менен башка эч нерсе жок. Жок, агай, мындай болуп атпайбы? Денесинин ден соолугун да кетирип алган, сулуулугун баарын кетирип алган, оорукчал. Мына дуңгандар 15 жаштан ашканда эле күйөөгө берип атышат, ата энелер. А биздин болсо келечек жаштардын колунда болуп атат. Биз окушубуз керек. Например, биз 30-га чыгып, бала албай коет эмес, бул кыздын акыл эсинде, ыймандуулугунда болуп атпайбы? Жок, силерди күйөө алабыз, силерди жумушка алат да. Күйөөгө албайт. Жумушка алат, биздин эгерде күйөөгө жарабайсыңар почти. Биздин образованиябыз бар болсо, жумушка, жакшы жумушка алабыз. Жумушка алат, а бирок күйөөгө албайт. Эмнеге албайт экен? Агай, азыр балдар мындай болуп атат да. Мисалы, күйөөгө эркек кишиге аял керек, жумушчу керек эмес. Жок, агай, мындай болуп атат. Балдар азыр келин кызды алыш үчүн бир нече жашка жеткиче развлечение кылып жүрүшөт жөн эле. Жөн эле развлечение кылып жүрүшөт. Алар аялдын алдында алар ойлонушат, образованиясы менен аял алышат биринчиден. Образование болучу силер аборт кылып жүрсүңөр. Алар балдарды таштап кетип атсыңар. Мына ит жеп коет, баласын ит жеп атат. Көрдүңөрбү? Алар малда ошондо алар болсо азыр жөн эле жыргап жүрүшөт ар кайсы кыздар менен, мындайча айтканда. Мал келгенде ошондойчу алайын дегенде ал ыймандуу кыздарды тандап башташат да. Жанагындай оокатка тыйым болгон. Ошолор менен оюнчук болуп жүрсүңөр. Ошо развлекать этип жүргөн жигиттерге оюнчук болуп жүрсүңөр. Сиздики туура эмес деп ойлойм. Потому что ар кайсы кыздын акыл эси ордунда болот да. Силер мына 30га чейин мейли. Силер айтып атасыңар жана дуңгандар бабушка болуп жүрөт депчи. Ал болсо азыркы ошо 30га чыккан эмелер жаш кыздай болуп жүрөт дейсиз да. Ал сиздики туура эмес деп ойлойм да. Потому что кийин күйөөгө тийгенде кыздар өзүн карап жүрүш керек. Потому что азыркы балдар күйөөлөрү гулять этип жүрүшөт, мындайча айтканда жаш кыздарды карап. Туура эмес деп ойлойм силер мындай айтканыңарды. Азыркы үчүн өзүбүздү карап жүрүш керек болчу да. Кыздар караш керек же, балдар караш керек? Качан күйөөгө чыгасың? Кыздар 30дабы? Жок. Азыркы 23, 24, 25ге чыгаар малда ошондо даяр деп ойлойм мен. Азыркы учурда деген бизнес-ледилер бар да, Бишкектечи, көп эле бизнес-ледилер бар. Алар деген үй бүлөсүн дагы куруп, бала бакырасына татыктуу эне болуп, жумушун да алып кетип атышат да. Мен ойлойм, аракет кылсаң берекет деп. болот. Ооба, албетте болот. Аракет кылсаң берекет деп ойлойм мен. Мына мисалы үчүн уулу көч кайда барса, кичүүсү да ошол жерге барат да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин жаштардын келечеги жакшы эле депчи. Алда бизнес-ледилериңдин күйөөлөрү куртой. Же ойноштору куртой. Алар эч качан өздөрү эч качан бизнес кылбайт.
ошо ойноштору же куртой күйөөлөр бизнес ачып берип жок экөө деген бири бирин түшүнүшүп экөө мындай бири бирине поддержка кылып турса албетте жакшы эле үй бүлө болот. Мен үчүн эмнеге болбос. Ошондой бир экөөнү атап берчи, кимдерди билесиң? Мисалы үчүн мен Айнура деген эжени билем да. Шаарда деген көптөгөн ресторандардын ээси, жолдошу дагы, кайнатасы, кайненеси бүт баары поддержка кылат. Телевизордон эле көрүп жүрөбүз ал эжени. Жакшы эле кылат албетте. Анан кийин биздин дагы атактуу ата апаларыбыз бар. Мисалы үчүн Курманжанатка кандай мекенин башкарганы ошочу. Биз мисалы үчүн кыргыздын айымдары деген эле биринчи очередке Курманжанатка келет. Роза Отунбаева деле мамлекетибизди башкарбадыбы? Кана Розанын күйөөү кана Розанын күйөө. Мисалы азыркы статистика боюнча бир эркекке 3 аял керек тиешелүү болуп калат да. Ошон үчүн мисалы азыркы учурда биякта кыздар туруп алып балдар ойнойт, балдар жүрөт деп айтып атат. Мисалы кыздар мисалы ошончо акчасы болуп турса дагы, күйөөсү турса дагы күйөөсүн мисалы басым касып коет да. Кыздар өздөрү ошентип акчалуу болуп алгандан кийин эмет ар жактан ойношторуна кетип калат да. Ошол жерде Медет сенки туура эмес деп ойлойм мен. Эмнеге акчалуу болгондо жумушуң турса, эмнеге сразу сен оюң кыздар жок, ошол жерден мисалы кыздардын ою мындай болот, биз акчалуу болсок, мындай болсок депчи, балдар өзү келет депчи. Ада балдар болсо, акчалуу ошол сыяктуу болуп коюшат да. Биздин бизнесибиз болсо, балдар өздөрү келет депчи. Мисалы балдар кыздардын бизнесинин акчасына карабайт. Мисалы канчалык аялың бай болсо, кул болосуң, сулуу болсо, кароолчу болуп өтөсүң деген макал бар да кыргыздардачы. Кыздардын байлыгына, сулуулугуна карабай, иманына караш керек да. Мисалы бул байке айтып кетти азыр биздин мектепте имандуулар көбөйтүп атат. Мисалы биздин айылда дагы намаз окуган балдар, жаштар көбөйүп атат. Ошол кыздын акчасына, сулуулугуна карабай, иманына карап, аял алганын алдында мисалы ошол кыз ала турган кызың ата энеңди сыйлайбы, ата энең менен жашоого даяр, ошонусун карап алыш керек да. Кантип аласың Медер? Мисалы мен аял алардын алдында мисалы ал кыз мисалы айылдык жашоону көтөрө алабы, ата энени сыйлайбы, ошо ата эненин сый-урматын бере алабы ошо ата энегечи. Мисалы ата энең картайганда ошо ата энеңди чыдап, ата энеңдин мисалы картайган сайын балалык мүнөзү көбөйөт дейт да. Мисалы бизнес леди аласыңбы? Бизнес ледини. Бизнес леди мисалы азыр кереги жок деп ойлойм да. Мисалы аял кыргыздын салты боюнча аял адам эркектен кийин албетте бизнес леди эмес эле мындай жумушка тың болгондо эле аял алсаң жакшы болот болуш керек деп ойлойм мен. Силер азыр жок, силер туруп алып азыр мисалы бизнес леди болсок жакшы деп атасыңар да. Ар бир эркек бизнес ледини карабайт. Ар бир жаштын бизнес леди, мен сурап, бизнес леди кызмат кылабы атаңа апаңа? Мисалы бизнес леди Курманжанатка атасы, кайната, кайнена кызмат кылган барбы? Кызмат кылган көргөн эмесмин Курманжанатка. Мисалы бул кыздар келтирип кеткенде эле ошол бизнес леди айыл мисалы ата энеңдин ар бир койгон талабын аткара алышпайт. Алар өздөрүнө карап, мисалы өздөрүнүн сулуулугун, маникюр, педикюрларын эле кетире алат да. Ошол себептер менен мисалы ар бир кыздар мисалы бизнес ледилер булар келтирип аткан мисал келтирген эле кыздар келип кайнатасына, кайненесине келип кызмат кылганын мен көргөн эмесмин да. Негизичи сен өзүң деген келечекте мындай билими бар аял алгың келеби? Билими бар аял аласың. Мисалы билими бар аял алган силер билими бар мисалы бизнес леди деп атасыңар. Ошо бизнес леди келтирип аткан мисалыңар келип мисалы мен коюп аткан, мен аял алам деп аткан талабымды Кандай аласың? Бул кыска жооп берсең. Мисалы мен аял алам деп атам, мисалы макул эми силерге билими деп бирок биринчи ордунда мисалы имандуу болсо, ата энең сыйлаган, өзүңдү сыйлаган, мисалы азыркы убакта мисалы келтирип атат. Булар мамлекетти башкарып атат аялдарчы. Мисалы мамлекетти башкарганда мисалы кыргыздын салтына эле алсак, мисалы туура эле кетип атат да. Мисалы 30-35 жашка чейин жүрө бербей, 18-20 жаштан күйөөгө тийсин. Мисалы кыздар үчүн мисалы высшее образование алабыз деп атат. Высшее образование керек. Алганы менен алсат, высшее образование диплом менен жүрөт, күйөөгө тиет. 1 жылдан кийин бала төрөт, высшее образование диплом менен калып декретте кайра отуруп калат. Андан кийин макул эми 1-2 жылдан кийин кайра жумушка чыгат. Андан кийин кайра төрөөнө возраст келгенде кайра иштесе болот да. Не то что сен айтып атасың жана маникюр депчи.
Ал болсо маникюрун деле алып салса болот да туурабы? Ал деген постоянно эмес да. Жок оокатын кылыр, анан кийин после оокатын бүткөндөн кийин мындай свободное время анан кылса болот да. Сеники туура эмес болот да, мындай бир четиненчи. Сен мисалы үчүнчү медет азыр айтып атасың, э? Кылат кыздар деле. Сен айтып атасың, мамлекетти башкарып деп, биз деген өлө деген аябай эле кыйын учурда кырдаалда турганда, мисалы үчүн 2011-жылы Роза Отунбаева бизди кандай көтөрүп кетти, ошону бир эске алып койсоң жакшы болот эле да. Кыздардын сулуулугу эмес деп Отунбаевага ошко событие болуп кеттиби? Зато бир жыл жакшы башкарды Канча да киши тонуп кетти мамлекет. ошондо? Может быть, ал деле качып кетмек, мисалы үчүн башка эркек болсо. Баки. азыркы мисалы үчүн азыркы кыздарыбызчы биздин мындай өйдө болгусу келет. Мисалы үчүн катын десе аябай жаман көрөт да, катын дегенде бул мисалы үчүн эркектин артына катын да, мисалы үчүнчү. Ошондой түшүнүш керек да. Кыздар эртең мисалы үчүн кыздар билимдүү эмес, айтып атышпайбы, билимдүү кыздарды ал депчи. Билимдүү менен акылдуу экөөнүн эки башка да. Билимдүү болбосо дагы аябай акылдуу кыз алсаң, бул эң жакшы да. Анан өзүң мисалы үчүн катын болгондон кийин артыңа катын деп өзүңө мындай катынып жүрсүн деген мааниде да алчы. Анан кийин сен эркек болгондон кийин Укугу мисалы үчүн азыр айтып атпайсыңар, мисалы кыздын билими кереги жок, ал баары декретте отуруп калат мындай депчи. Эмнеге анда кыз менен баланын укугу тең эмес ошондо. Бала мейли иштей берсин, а кыз болсо үйүндө отура берсин, эмне кылат бала төрө алып, анда окуп деле кереги жок да. Зачем мага анда? Отура берсин үйүндө. Мен мындай да, силер мисалы окуп кереги жок, силерге мындай средний образованиясы мындай орто билими болсо жакшы. Мисалы силер төрөп бүткөндөн кийин окуп кетем, жок, мисалы токтоп тур. Сен мектеп бүтүп отура бер деген жок. Мисалы азыркы учурда мисалы салтка байланыштырып эле, мисалы эркек үйдүн башкаруучусу, эркек үйдүн алдында турган адам, эркек мисалы семьясын бага турган, ошон үчүн эркек болуп аталат. Ата Жакшы да ошон үчүн айтылат. Аял жакшы, эр жакшы. Биринчи аялдын акылы болсо ошол жака метет. Мисалы үчүн азыр жаман аял болсо эркекти акырын өгө артат эле, мисалы үчүн. Эмне кыласың аны сен? Ошого жардам, жакшы аял эркекти көтөрүп кетет. А бала болсо азыр аял жаман болсо, мисалы үчүн баланы жөн бирөөнө жардам берем деп турсаң, сен мисалы үчүн жакшы аялың жаман, бирөөнө жардам берем деп турсаң, эмне кыласың жардам берип? Анан өзүң оокатын кылчы деп туруп алат да, мисалы үчүн. Сен ошого башың ийип кетесиң да, мисалы үчүнчү. силер азыркы учурда айтып атасыңар, силер мисалы акылдуу болсок кийин иштесек депчи. Мисалы мисалы эркек силер күйөөгө тийген 4-5 бир тууган бар эркек дейли. Силер алдыга чыктыңар, мисалы бизнес леди болуп, өзүңөрдүн бизнесиңер менен жүрөсүңөр. Күйөөңөрдүн артыңарда эшик салдың, ошол силерге хоос көрүнөбү? Ошол силердин күйөөңөрдүн артында калган, мисалы бир туугандары артта калып калса, ошол алган күйөөңөрдүн бир туугандары артта калып калса, ошол күйөөсү келип, сен мисалы экөөбүздүн акчабыз бар, кел ошол бир туугандарыбызды дагы алдыга көтөрөлү деп атса, аял туруп, мен өзүмдүн бизнесим турат, мен ошол өзүмдүн бизнесимди дагы алдыга жыла. Ошо жок, силер ошо мисалы канчалык болсо дагы болсун деп эсептейт да, мисалы. Деген жардам берет да ага деген. Өзүң айтып атпайсың, сыйлаган аялда мисалы үчүн моундай болсочу, бизнес леди, ата энесин сыйлаган, бүт ыймандуу болсо, эмнеге жаман, ал жакшы эле го деп ойлойм мен оюмча. Акылы болсо, мисалы үчүн эметет да, жардам берем, менде акча турганда, эмнеге өзү менде акча турат, мисалы үчүн. Бурулла болсо бираз аркага жылабыз. Сүйлөгөндөр акырын Жакшы кылыш үчүн экөө бири-биринин укугун билиш керек деп ойлойм да мен биринчиден. укугун билиш керекпи? Ооба. Укугун билбей калса эмне болот? Ошон үчүн мындай ызы чуу чыгат болуш керек деп ойлойм үйдө. мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бардыгы эле келечек деп атат. Мисалы үчүн жаштар азыркы бизнес тигүү деп атат. Ошонун азабынан алдыңкы мисалы үчүн кайнене, кайната, тууганчылыктардын баарын карабай башташты да кыздар да. Мисалы үчүн бизнесте эле баары иштейт. Чоңойгондон кийин апа болгондон кийин канча деген апалар мисалы үчүн өзүнүн келининен чай иче албай калып атты. Бизнесимди көтөп атат. Ошонун себебинен биздин эмебиз бар бузулуп атат да, салттын баары. Баары тең эле акча эле келечекте эле баары тең өзүнүн эмесин ойлоп атат. Ата энени мындай ыймандуулук жоголуп баратат ошонун себебинен. Сенин оюңча ыймандуулук керек. Ыймандуулук керек ошо. Ошондой кыздар керек. Ошондой кыздар керек. Ошолор оңдойбу? Ошолор оңдойт деп ойлойм мен албай. Ыймандагы акыл дагы керек го. Силер дегенчи биздин балдар, кыздар Азыркы кыз аял алганда ошо эмне үчүн кээерки повезло да, кээерки эркектергечи аялынын жардамы үчүн эркек болуп келе атат. Азыр
Жок, мындайча карап айтпай кеткенде, азыр каждыйын үй бүлөсүн билбейсиңер да. Мисалы үчүн мындай даана ошактан караганда азыркы аялдардын жардамы менен эркектер эркек болуп келди. Мен суроо бар кыздарга да. Силер мисалы силер күчтүү бизнес леди болгондо, күйөөңөр сал начар болуп калса, сен айткандай, күйөөңөр начарыраак, силер күчтүүсүз, лидер леди. Эркекти алып кетсе Анан болот силер да ошондо. эркекти алып кетип баратсыңар да. Ошол эркекти силер эмне дейсиңер? Лох дейсиңер да.